Шайтан ант ичкен. Алла улуулугуңа ант, бенделериңди мен азгыртамын, алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан, жыйынтыгында шүгүрсүз табасың деген. Шүгүрсүздүктү билип коюңуз. Ким шүгүрсүз болсо, бул шайтан буга кол салган. Шайтан буга минип алган. Шайтан өзүнүн жолуна буга кишени салып алган, озурук салып алган. Биз билебиз, ушудан билебиз, шайтан муну тартып алган. Ошон үчүн шүгүрсүз. Ошон үчүн Алхам пайгамбарыбыз бизге ар бир учурда Аллага шүгүрдү үйрөткөн. Кечиресиздер, ажаткана кирип чыктым го, шүгүр кылайлы. Нажас чыкпай калса кандай адам. Hazret Umar разияллаху анху доорунда бир ушундай кыйналган адам жаткан экен. Денесинде ушундай оору менен. Ушудан да Алланын неmatын көрүп атасызбы дегенде, көрүп атам. Зарасы оңой эле өзү чыгып атпайбы деген. Зарасын колу менен чыгарса кандай болот эле? Больницаларда бар го. Бу шүгүр эмеспи буга? Пайгамбарыбыз тамак жегенде алхамдулилля дейт эле. Эртең менен турганда алхамдулилля дейт эле. Ушуну бизге шүгүрдү үйрөткөн. Саарда турдукпу? Канча адам турбай калат? Канча адам бүгүн күндүн батканын көрөт, чыкканын көрбөйт. Канча адам чыкканын көрүп, бүгүн батканын көрбөйт. Биз буга шүгүр кылайлы да. Ырыскысына да шүгүр, абасына дагы шүгүр, ден соолук акылына шүгүр, эң шүгүр иманына шүгүр. Алла бизге иман бергенде шүгүр, ислам бергенде шүгүр дейт. Шүгүр менен жашайлы. Шүгүрдүн талабы кандай? Шүгүрдүн 3 түрү бар. Биринчи тил менен айтабыз. Алхамдулилля шүгүр депчи, Аллага шүгүр тил менен. Экинчиси дененин бардыгы менен. Дененин шүгүрү Алланын өкүмүнө каршы чыкпайды. Биздин денебиз Алланын өкүмүнө каршы чыкпайт. Мисалы, базарда иштегендер таразадан алдабасын. Таразадан алдабасын базарда иштегендер. Колу менен уурулук кылбасын, бир нерсесин алып койбосун. Тили менен калп айтпасын. Жалган сүйлөбөсүн, алдабасын, жала жаппасын, каргабасын. Тилдин шүгүрү. Тилдин шүгүрү, колдун шүгүрү. Уяттуу жерлерди сактоо. Дененин шүгүрү. Шүгүр кылайлы мына. Жүрөктүн шүгүрү бар эми. Кандай? Бул неmatка мен лайык эмес элем, Алла өзү берди. Мен татыктуу эмесмин буга. Мен лайыктуу эмесмин буга. Бул неmatка мен лайыктуу эмесмин, Алла берди. Өзүнүн тарабынан берди, болду. Жалгыз өзүнүн тарабынан гана берди. Мен лайыктуу эмес элем. Бу жүрөктөн ушуну признавать эткен, жүрөктөн ушуну тан алган, мойнуна алган, ушу жүрөктүн шүгүрү. Эми Рамазан айда турабыз. Ыйык айда турабыз. Улуу айда турабыз. Берекелүү айда турабыз. Күнөөлөр кечириле турган айда турабыз. Бири-бирибизди кечире турган айда турабыз. Сабырдуулуктун айында турабыз. Курандын айында турабыз. Бейиштин эшиктери ачылган айда турабыз. Дозоктун эшиктери жабылган айда турабыз. Кандай касиеттүү айда турабыз. Не кылайлы эми? Аллага кул болуп жашайлы. Акчанын кулу болбойлу. Напсынын кулу болбойлу. Шайтандын досу болбойлу. Алардын сөзүн укпай, Алланы угайлы. Пайгамбарыбызды угайлы. Алланы кандай? Куранды угайлы. Куранда эмне дейт? Куранда эмне дейт? Куранда Алла мындай дейт. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ey insanlar, sizler жүгүргүлө, шашылгыла, жарышкыла бири-бириңерден жараткан Робуңардын кечирилүүлүгүнө. Кайсы амалдан Алла кечирсе, ошол амалды аткарганга жарышкыла. Анткени бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөнүн кечирилүүсү, ахиреттин бактысы дозоктон кутулуу. Дүйнөнүн бактысы турмушка чыгып, аял алып, күйөөгө чыгып, балалуу болуп, нерсе, буюм, бийликке депутат болуп, байлыкка жетип, бий болуп, бадыша болуп. Бул бакыт эмес. Бул сыноо эле. Алланын берген нематы сыноо. Бакыт биз динде жашасак, иманда жашасак. Мен ушу денемден Алла наразы кыла турган амал чыкпасын. Дозокко тарта турган амал чыкпасын. Бейишке бара турган амал чыкса, мына ушу бактылуулук. Демек бир Алла Таала Куранда не деп атат? Мына. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Жарышкыла, умтулгыла. Бири-бириңерде талаша турган нерсе не экен? Материал эмес экен. Акча эмес экен, дүнүйө эмес экен. Талаша турган нерсе, жарыша турган нерсе Алланын кечиримдүүлүгү. Жана бейишке жүгүргүлө, умтулгула. Ал бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. Туурасы.